Айдарбеков Чыңгыз Азаматовичке берилет. Рахмат, урматтуу төрага, саламатсыздарбы министрлер кабинетинин мүчөлөрү. Урматтуу Адалбек Алишевич, өтө оор кызмат ордуна баратасыз. Ошондуктан сизге, Данияр Жолдошевичке, Сыдыков, Бакыт мырзага баарыңыздарга тең чын жүрөмдөн ийгиликтерди каалайм. Мекенибиздин өнүгүүсүнө кошула турган салымыңар зор болот деп мен ишенем. Бирок күн тартибинде турган маселелер өтө көгүлө, өтө көп. Бир ушундай сыяктуу көгүлүү маселе айланып кете турган. Жакын арада ушул чоң көйгөй пайда болушу мүмкүн. Адалбек Алишевич, кече күнү комитетибизде эл аралык байланыштар маселелери менен тескеген. Мамлекеттик ипотекалык компанияга кезектеги насыяны карап атканда, бекитип атканда суроолорду бердим. Ушул суроолорума жакшы жоопторду бербей, анан кийин ушул негизинде дольщиктер чыга башташты. Бул мамлекеттик органдарда иштеп аткан кызматкерлерибиз мына кайрылууну жасашты. Ушул кайрылууда 33 киши кайрылды. Алардын артында чатында 200дөн ашык кишилер турат. Бардыгы тең мамлекеттик ипотекалык компаниясынын ишмердүүлүгүнө карата нааразычылык айтып атат. Кече күнү жетекчилиги менен жолугушту. Бирок натыйжасы жок. Эч кандай жыйынтыктары жок. Мына биякта 4 категориялар боюнча, социалдык, льготный боюнча, башка категориялар боюнча тизме турат. Расмий түрдө санариптик версияда турат. Бирок эмнегедир жакында эле мамлекеттик ипотека компаниясы өздөрүнүн каалагандай өзүнчө бөлөк жаңы тизмени түзүштү, приоритеттүү тизмени түзүштү. 550 кишини аныктап, бул кишилер өз убагында башка орундарда турган болчу. Мисалы, азыр ушул биринчи орунга чыккан аял буга чейин 2848 орунда турган. Ушундай сыяктуу мына далилдеп алар алып келишти. Эгер силер ушул маселени азыр кылдат карабасаңыздар, эртең бүрсү күнү укук коргоо органдары ушул маселе менен алек болот. Анан кийин биз комиссияны түзөбүз. Мындай болбош керек. Эмнегедир ачык акын түзүлгөн тизмелерди азыр башкача калып атат. Бүт баары алакаланган болуш керек, туурабы? Карап көрсөңүздөр. Көп каражаттарды биз бекиткенбиз. 300 миллион доллардай насыяларды алдык. Жарандарыбызга жардам беришибиз керек. Мындан тышкары, жакында эле Манас аэропортуна көздөй, бул Сокулук районунда раздольный мектеби турат. Ушул раздольный мектебинде 3 смена менен Жооп берип койсоңуздар. Да, МИК боюнча эгерде чындыгында да кандайдыр коррупциялык элементтер болсо, анда жазаларын тартышат. Азыр карап көрөлү. Мен берсеңиз, биз карап көрөлү да. Мектептерди боюнча биз ушу жылдын аягында, эмки жылдын башталышында бүт республика боюнча да бир сыйра карап чыгабыз чындыгында. Эң керектүү деген жерлерге куруп беребиз. Рахмат.